Нуттан сулуулук салону, сулуулуктун ишенимдүү дареги. Биздин салондо өз ишин мыкты билген, тажрыйбалуу мастерлер сиздерди жогорку деңгээлде тейлейт. Ар бир кардаарга өзгөчө мамиле жана сапат кепилдиги. Биздин кызматтар маникюр, педикюр, шугаринг, кирпик наращивание, бет тазалоо жана башка. Сулуулук тармагында өнүгүүнү каалагандар үчүн окуу курстары бар. Окуп сертификат алып кесипкөй мастер боло аласыз. Биздин дарек метро Автозаводская, Ленинская Свобода көчөсү 19, байланыш номери 8925 368 46 42. Нутан сулуулук салону. Сиздин сулуулугуңуз биздин камкордукта. Саламатсыздарбы? Эфирде дүйнөлүк жаңылыктар каналы катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү Борбор калаага учуп бараткан болжол менен 310 дронду атып түшүрүштү. Израиль Ирандагы газ кенине чабуул жасап, Трамп үн катты. Москванын мэри Сергей Собяниндин айтымында дем алыш күндөрүнөн бери Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү Борбор калаага учуп бараткан болжол менен 310 дронду атып түшүрүштү. Собяниндин айтымында катышкан дрондордун рекорддук санына карабастан сокку дээрлик жабыркаган жок. Агенттик Москвага жасалган рекорддук соккунун кесепеттерин Борбор калаага жасалган мурунку эки ири чабуул менен салыштырды. Өткөн жылдын 11 мартында жана 11 декабрында биринчисинде 71 дрон катышкан. Ал кыйроолорго жана курмандыктарга алып келген. Ал эми экинчисинде 41 дрондун колдонулушу Борбор калаанын аэропортторунун кыйрашына алып келген. Дүйшөмбү күнү эртең менен жарыяланган ишембиден бери Москвага жакындап келе жаткан болжол менен 250 дрон атып түшүрүлгөн деген билдирүүдөн кийин Собянин дагы 60 дрондун жок кылынганын жарыялады. Ишембиден бери Коргоо министрлиги Борбор калаага карай учуп бараткан 210 учкучсуз учуучу аппарат атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бийликте адатта соккулардын кесепеттери жөнүндө биринчилерден болуп маалымат жарыялаган коопсуздукка байланыштуу База, Маш жана Шот телеграм каналдары да чабуулдан кийин эч кандай курмандыктар же зыяндар жөнүндө кабарлашкан жок. 3 күндүк ири чабуулдар учурунда бул каналдар чабуулдун эч кандай визуалдык далилдерин жарыялаган жок. Дрондордун сыныктарынын сүрөттөрү же видеолору, алардын кыйрашынын кесепеттери же абадан коргонуу операциялары. Рекорддук чабуулга карабастан Внуково, Домодедово, Жуковский жана Шереметьево аэропорттору бир нече жолу жабылганына карабастан Москванын аэропортторунда эч кандай үзгүлтүккө учуроолор болгону тууралуу кабар болгон жок. 2025 жылдын 11 марты согуш башталгандан бери ушул дем алыш күндөрүнө чейин Москвага жасалган эң ири аба соккусунан кийин Собянин Москвага жакындап келе жаткан 74 дрон жок кылынганын билдирди. Коргоо министрлиги Москва аймагынын үстүндө 91 дрон жок кылынганын билдирди. Дрондун бири Мираторг өндүрүш комплексинин унаа токтотуучу жайына кулаган. Кырсык болгон жерде бир күзөтчү каза болуп, дагы 2 ооруканага жеткирилип, ал жерден каза болушкан. Унаа токтотуучу жайда 40 унаа жабыркаган. Дрондор ошондой эле Раменскоедеги көп кабаттуу имаратка кулап, 19 кабаттан 22 кабатка чейинки батирлерге жана Видноедеги 3 имаратка зыян келтирген. Кеминде 18 адам жаракат алган. Аба соккусу учурунда жана андан кийин коопсуздук күчтөрүнө тиешелүү телеграм каналдары Москва облусунун жана Москванын асманындагы жарылуулардын, дрондор кулаган жердеги өрттөрүн жана чабуулдун башка кесепеттеринен ондогон сүрөттөрүн жана видеолорун жарыялашкан. Мындай 35 постко База 26 жана Маш 15ке ок атылган. Собяниндин постторуна ылайык 2025 жылдын 11 декабрында Москвага 41 дрон кол салган. Бул чабуул ушул дем алыш күндөрү башталган. Аба соккуларынан мурун Борбор калаага карай учкан экинчи эң көп дрон болгон. Чабуулдун натыйжасында эч кандай курмандыктар же зыяндар катталган жок, бирок бул чабуул Москванын аэропортторунда июль айынан бери эң ири кыйроого алып келди. Внуково, Домодедово, Жуковский жана Шереметьево аэропортторундагы чектөөлөр 200дөн ашык каттамдын жокко чыгарылышына же кечигүүсүнө алып келди. Аэропорттун жабылышынан улам Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына бара жаткан Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын учагы Москвага кона алган жок. Эксперттин пикири, Москвага жасалган мындай ири дрон чабуулун дээрлик толук визуалдык далилдин жоктугу кызыктай сезилет деп билдирди. Осинт аналитиги Кирилл Михайлов агенттикке мурда бизде дрондор аз болчу деп кошумчалады эксперт. Москвага жасалган эң ири дрон чабуулу тууралуу отчет Москвага мобилдик интернеттин кеңири жайылган 1,5 жумалык үзгүлтүккө учурашынан кийин чыкты. Эртең менен дрон чабуулдары тууралуу кабарлардын арасында Санкт-Петербургда жана Ленинград облусунда мобилдик интернетке кирүү боюнча даттануулардын кескин көбөйүшү катталды. Губернатор Александр Дрозденконун айтымында аймактын үстүнөн 15 дрон атып түшүрүлгөн. Израиль Ирандагы түштүк Парс ири газ кенине чабуул жасады. Бул туурасында РИА Новости жазды. Ал катардагы түндүк Парс кенинин уландысы катар чабуулду кооптуу жана жоопкерчиликсиз кадам деп атап,
глобалдык энергетикалык коопсуздукка, аймактагы калкка жана экологияга коркунуч жаратарын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп Америка Израилдин чабуул жасаарынан кабары болбогонун айтты. Кошмо Штаттар бул конкреттүү чабуул тууралуу эч нерсе билген эмес. Ал эми Катардын буга эч кандай тиешеси жок жана андан кабары да болгон эмес, деп жазды ал Трус социал тармагына. Эгер Иран Катарга сокку урса, АКШ түштүк Парс кенин жок кыларын кошумчалаган. Израиль мындан ары бул абдан маанилүү жана баалуу түштүк Парс кенине сокку урбайт. Бирок эгерде Иран акылсыздык кылып, бул кырдаалга таптакыр күнөөсү жок Катарга кол салууну чечсе, анда АКШ түштүк Парс кенин жок кылат, деди ал. Буга чейин Иран бийлиги жооп беретинде Катар, Сауд Арабиясы жана Баэдеги энергетикалык объектилерге сокку урарын эскерткен. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан жана ошондой эле Спутник KG порталынан алынды. Урматтуу Москва чергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештер, кыргыз боордоштор жана өзбек туугандар, тажик туугандар, сиздерде кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, документиңиздерди мөөнөт аяктап, дал ушул Дастан мырзага кайрылыңыздар экрандагы номерге. Сиздерди Казакстанга, границага алып барып, кайрадан мына ушул Москвага алып келет. Албетте сиздердин коопсуздугуңуздардын баардыгы мына ушул Дастан мырзанын колунда болот. 10 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Дастан мырзага чалыңыздар. Татынака жигит такси айдаган, жолгар бекем сизге кайрадан, чында эле сүйүп калган окшоймун, биле албадым неге мынча сагынам. Балдарын мектепке берем деген ата-энелерге эмне болгон документтер керек болот сиздерге балдарын берүү үчүн? В основном СНИЛС ата-энеси Амина болсо балдарга регистрация сурап атат бүгүнкү күндө. Биз ошо ата-энелердин жагдайын ойлоп, ошол лицензияда калтырдык. 3 тариф ошол обети менен бар, продленкасы менен. Биз продленка саат эртең 9-дан 2-ге чейин окуса, ошо 20 000. Көп балалуу үй бүлөлөргө кандайдыр бир арзандатуу барбы дегенчи? 3 баласы, 4 баласы бизде окугандар бар дажечи. Анан скидкалар каралган, жакшы скидка алып беребиз ага. Кайсыл программада окутасыздар балдарды? Анан кыргыз тили барбы деген суроуда? Госпрограмма кадимкидей эле. Анан бүгүнкү күндө дагы бир жаңылык, кыргыз тилин киргиздик. Кыргызстандан орусча билбей келген балдар кандай кылат? Орусча билбей келип, көп балдар учурады, 3 ай, 4 ай окуп туруп эле адаптация болуп, орусча үйрөнүп алгандан кийин эле курска өтүп кетип аткан балдар болду да, гос мектепке. Урматтуу ата-энелер, балдарыңарды караган адам жок болуп, кыйналып атсаңар, бизге ишенсеңер болот. Ошо садик жашындагы балдар 1,5 жаштан баштап кабыл алабыз. Мектепке киргизе албай атсаңыздар, кайрылсаңыздар болот, окутуп беребиз, билим беребиз дегендей. Эгерде түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, мен экранга номер телефонун жазып койдум.